Саламатсыңарбы? Эфирде Политклиника медиасынын талкуу берүүсү, аны мен Кымбат Турдубекова алып барам. Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан 3 окууда тең кабыл алынды. Айрым депутаттар аны мыйзамсыз деп айтышууда. Биз бүгүн Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоору тууралуу сүйлөшөбүз. Биздин студиябызда конокто Конституциялык кеңешменин мүчөсү, коомдук ишмер Кемел Ашыралиев менен юрист Нурбек Токтокунов болмокчу. Саламатсыздарбы? Кош келипсиздер биздин студиябызга. Биринчи суроом экөөңүздөргө тең болсун. Ушу Конституция жөнүндөгү мыйзам долбоорун 3 окууда кабыл алууда бир катар мыйзам бузуулар болгондугун айрым депутаттар айтып чыгышты. Кандай мыйзам бузуулар болду? Кемел агай, биринчи сизге болсун бул суроо. Эми кандайдыр любой конституция баарына жакпайт. Любой убакта конституцияны кабыл алганда сөзсүз ар кандай пикирлер болот. Эми бул конституция боюнча дагы ар кандай пикирлер болуп атат. Анан эми негизинен кандай конституциялык мыйзамдар бузулуу деп айтса, бирок 10-жылга карата кабыл алганга караганда бул конституция кичине мыйзамдуураак деп эсептесек болот да. Анан ошол эле учурда айтып атышпайбы, Конституцияда азыркы биз жашап жаткан өзгөртүү гана киргизилет деген норма каралган депчи, бирок толугу менен өзгөртүүгө болбойт деп айтышууда да. Бул норманын бузулушу боюнча сиз эмнени айта аласыз? Жок, мен бул 10-жылкы конституцияда өзгөртүү дебей эле, вообще конституцияны такыр эле башка 20-жылга чейин конституция кабыл алынбаш керек деген да, өзгөртүү эмес, кабыл албаш керек деп. Анан 16-жылы өзгөртүү болду да. Кимдин убагында, Атамбаевдин убагында. Анан эми билбейм, бул өзү конституцияны, мынабу конституцияны деле эч качан жазбаш керек. Өзгөртүлбөш керек баланчы убакка чейин деп. Конституция деген тоже бул өзү коомдун өнүгүшүнө жараша, сенин башка өлкөлөр менен карым катнашыңа жараша, өлкөнүн экономикасына карата, кандайдыр бир дүйнө жүзүндө болуп аткан кубулуштарга, өзгөрүштөргө карата конституция өзгөрүш керек да. Анан конституция такыр эле өзгөрбөйт деп жазышка такыр болбойт да. Ошон үчүн 2010-жылдагы конституция өзгөрбөйт дегени туура эмес болгон. Ошондо эле баарыбыз айтканбыз. Эмне үчүн 20-жылга чейин өзгөрбөш керек деп. Так что бул конституциядагы, возможно, өзгөрбөйт деп айтышка эч ким кепилдик бере албайт. Бул конституцияда өзгөрүш керек. Рахмат. Нурбек мырза, ушул мөөнөтү бүтүп легитимдүүлүгү шек жаратып аткан Жогорку Кеңештин 6-чакырылышынын депутаттары өлкө тагдырын чечкен ушундай долбоорду мындай кабыл алып жатканы туурабы негизи? Бул деген легитимсиз созув чакыруу болуп атат, 6-чакыруу парламент. Легитимсиз парламент кабыл алган конституция, ошол конституция деле легитимсиз болуп калат. Эң негизги мыйзам бузуу биякта ошол конституция боюнча бир реалдуу талкуу өткөзгөн жок эл менен. Анткени конституциянын эң биринчи конституцияны кабыл алып атканда биринчиден ошо элдин макулдуулугу болуш керек. Аракет кылыш керек, көбүрөөк элге түшүндүрүш керек болчу. Ошону эл менен талкуулабай кабыл алган конституцияны, ал деген мисалы могул үйдү, мисалы фундамент кылбай эле жөө эле моундай кумга туруп койгондо ошондой эле болуп калат. Ал деген конституция көпкө турбайт. Кийин кайра эле ошентип өзгөрөт бул конституция. Калган мыйзам бузуулардын баары ошол эң негизги мыйзам бузуунун уландысы болуп атат. Мисалы экспертизалар болгон жок. Мына карап атканда биринчи, экинчи окууда. Экспертиза деген эмне? Ал деген жөн эле эксперттер үчүн түшүндүрбөйт. Эксперттер эл үчүн түшүндүрүш керек, жөнөкөй сөз менен. Эмне үчүн? Укукту 5 экспертиза кылыш керек болчу. Алар да аны да кылган жок. Ошон үчүн менин оюнча мына Садыр деле түшүнүп калды, аны Садыр Жапаров. Алар айтып атпайбы, мен буга жоопкерчилигим жок, булар Конституциялык кеңешпен мүчөлөрү жооп берет, анан кийин депутаттар жооп берет. Ошондо анекдот болуп калды. Жоопкерчиликтин баарын буларга эле жүктөп койду. Рахмат. Кемел мырза, мына Нурбек мырза айтып атат жогоруда, коомдук талкууга алынып чыккан жок депчи. Сиз буга кошуласызбы? Негизи талкуулар болдубу? Эми
бул конституция кайдан чыкты, муну ойлонушубуз керек да. Эмне үчүн ушул конституция чыгып атат? Анткени эгерде 2010-жылы кабыл алынган конституция абдан жакшы иштеп кете турган болсо, анда бул конституциянын кереги да жок болчу да. Өзүңөр мына баары эле Үлүбөй кишиден сурасаңар эле 2010-жылкы парламенттик мамлекет биз дедик, жөн эле аты болду, заты жок болду да. Парламенттик государство болуш үчүн башка механизмдер иштеш керек эле да. Анда президент, парламент шайлаш керек эле. Парламент бүт болгон жоопкерчиликтерин парламент алыш керек эле. Анан ошо парламентке партийный системанен келгенде, ошол партийный системанын өзүнүн келүү жолу, шайлануу жолу совершенно башка болуш керек эле. Анан кандайдыр бир партиялар коммерческий структурага айланып кетти. Анан анын алдында бүтпөйдөн бир золотой бир пятерка же золотой десятка дегендерди акчалуулар өтүп кетти. Анан акчасы бар, акылы жок адамдар өтүп атат да. Анан ошон үчүн бул турмуш өзү алып келип бул конституцияны жаңы конституция алышка туура келип атат да. Анан эми мына 10-январда элге салалычы, балким кандайдыр бир туура эмес жактай болуп калбасын, эл ушу менен эле бара беребиз дей турган болсо, кандай кылабыз деп турган салганда эле эл бир киши жооп алсын, президентский өтөбүз деп, анан эл ошондой пикирге келбедиби. Анан ошондон кийин конституцияны өзгөртүш керек болчу. Анан действительно президентскийге барышыбыз керек болчу. Анан эми бул жерде мен иним айтып атпайбы? Эл талкуулаган жок, тигиндей мындай, анан эксперттер деп. Мына мен конституционный совещаниеде 2 айдан ашык болдук. Ошол жерде билбейм, эми аны ар кандай айтса боло берет, кандайдыр бир выборочный, кандайдыр бир ошол жогору жакты эле каалаган, өзүлөрү түзгөн юристтер деп кээ бирөөлөр айта бериши мүмкүн, бирок ошол жерде юристтерден абдан тажрыйбалуу, жаш өткөн юристтер болду. Жаңыдан мисалы Курч абдан өзүлөрүнүн келечеги бар жаш кыз юристтер, жигит юристтер болду. Анан юристтердин мындай талкуулаганда өткөн 2010-жылы Текебаев өткөргөн конституциялык кеңешмеге караганда бул конституциянын составы менин оюм боюнча абдан жакшы болду. И ошонун бир примерно 70-80% юристтерден болду. Анан эми ал кайдан табабыз эми? Чет мамлекеттен алып келебизби? Өзүбүздүн родной юристтерибиз, мыкты деген юристтер, булар эксперт болушту да. Биз конституцияны талкуулап бүткөндөн кийин жалаң юристтердин тобуна берип, эксперттерге бердик, дагы эксперттер дагы бир 15-20 күнү аябай эзип жатып алып, мына ушу конституция чыкты деп ойлойм да мен. Сиздин пикириңизде мыйзам эле болду, үч окууда кабыл алынышы? Эми жогорку кеңештин бул өзү бул мен жогорку кеңеште депутат эмесмин. Конституционный кеңешменин мүчөсү болдум. Как мурдагы жетекчи, тажрыйбасы бар адам, аксакал адам деп киргизип койду. Анан бул жогорку кеңештин прерогативасы да кандай караш керек? Мен ага диктовать эте албайм да, мындай караш керек, тигиндей караш керек деп. Анан жогорку кеңеш кандай мисалы чечимге келди, аны көрүп атасыңар. Анан жогорку кеңеш эми 3 окууда колунан келишинче талкуулашты. Анан бир жери туура эмес болуп калды, тиги жери туура эмес болду деди. Жогорку кеңешке дагы бир топ определенный срок берилди талкуулаганына. Анан эми жогорку кеңеш как никак төштеки жогорку кеңеште дагы мурдагы вот именно жанагы 10-жылкы конституциянын айынан ушуга келдик да. Эми ошондо да так жазылбаптыр да. Тиги жогорку кеңештин бирөөндө жазылып турат, допустим 5 жыл деп турат. А бирөөндө турат, кийинки парламент келгенге чейин мурдагы парламент иштей берет деп жазып койгондо. Ошонун айынан мына, ошон үчүн мындай карасаң да болот, тигиндей карасаң да болот. Ана жогорку кеңешти нелегитимдүү деп айтышка да болбой атат да. А вообще 10-жыл алганда бар беле депутат, бар беле. Ак жолду таратып ийбеди беле бүтпөйдөн. Вообще депутат жок эле да. Текебаев көрүнгөндө алып келип эле Үлүбөй кишини алып келип ошол жерге коюп коюп эле Текебаевдин айласы өзүнүн эле ошонун айлакерлигинен жүрүп отуруп ушу конституция болуп калганда. Жетигиндей эмес, миндей эмес. Анан двоевластие кылганда, бул жерде значит Атамбаев менен Текебаев үчүн ганакей жазалган конституциядай сезилип калганда. Так оно и было, значит. Вот результат ушул.
Нурбек мырза, ушул жерден суроо бергим келип атат. Сизге 3 окууда кабыл алынды жогорку кеңеште. Бирок ошол эле учурда айрым депутаттар регламент бузулганын айтып атат да. Бул боюнча сиз Булар түздөн түз мыйзамды ошо видеонун алдында, элдин алдында, президенттин алдында өзүнүн колу менен бузуп атат мыйзамды. Мыйзамда көрсөтүлүп жатат. Жанагы бирөө үчүн доверенность боюнча башка депутаттар үчүн добуш берген только жанагы мыйзам эмес маселелер боюнча добуш болгондо ошондо эле бере алат. А могундор мыйзам боюнча, мыйзам долбоору боюнча маселени чечип атканда только өзү лично добушун бериш керек. Ошого карабастан ошол мыйзам бузуулар болду. Бирок айтып атпайбы, ал деген бул негизги жанагы эл менен талкуулабаган үчүн эле ошонун уландысы болуп атат. Эми баягы 2010 жылдын конституциясын айтып атат. Ал деген ал конституция как раз таки иштеп баштады. Как раз иштеп баштаганда азыр өзгөртөбүз деп атат. Анткени бул конституция боюнча парламентте ар кандай саясий күчтөр болду. Кандай болсо да 5-1-4-5 саясий күчтөр болду. Анан кийин мына Сооронбай Жээнбеков келди, өзүнүн саясий күчүн киргизип парламентке, калганын баарын чыгарганда, мына саясий конкуренция иштеп баштады. Эл чогулдубу, тепти буларды. Мына бул деген ошо саясий конкуренция иштеп баштады. Бийликтин тең салмактыгы иштеп баштады. Азыр болсо алар жөн эле бир эле жанакы конституция деп бекеринен айткан жок. Анткени мына байке деле макул, бул деген бир кишинин конституциясы, бир бийликтин конституциясы. А бул деген тарых көрсөтүп атат. Мейли, мисалы азыр мүмкүн Садыр Батыр экен. Батыр деп атадымбы? Барын, бүт барын кедейликти жоём, байыбыз деп атат. Мүмкүн Батыр. А бирок Садырдан кийин ким келет? Тарыхта дайыма Батырдан кийин бир чыккынчылар келип калышы мүмкүн. Уурлар келип калышы мүмкүн. Анан кийин ушул конституция эмне кылат Кыргызстан менен? Ошол үчүн тарыхта уже элдин баары, элдин мондай тарыхта уже ушундай системага келди. Тең бийликтин бутактары тең салмактуу болуш керек. Мына бул кылгандарыбыз биз тарыхтан мындай жаңы илгерки заманга келип атабыз. Кайрадан артка кайрылып атабыз. Агай, ушул жерден конституциянын долбоору жергиликтүү кеңештерде депутаттарды шайлоо менен чогуу референдумга коюлары белгилүү болду. Бирок автор катары 4 эле депутат кол коюлганы айтылды да. Дастан Бекешев айтып чыкты. Бул боюнча негизи мыйзам боюнча кандай эле 80 депутат жазылышы керек беле кол коюп? 80 депутат инициатива болуш керек. Конституция боюнча ошондой болуш керек да, 80. Эми аны мисалы уялып атат. Биз мисалы конституционный кеңеште бүт конституционный кеңештин мүчөлөрү кол коюп беришти. Мына ушу конституцияны биз карадык, мен ушуга макулмун деп кол койду. Мына мен да кол койдум, баары кол койду. Кол койбогон ошол жерде конституциялык 98 деп атпайбы, 100 киши. Ошо 100 киши бүт бойдон кол койду. Ошо 100 киши деле мисалы жанагы депутаттардан кем эмес адамдар деп мен айтып атпаймынбы? Депутаттардын арасында жөн эле жүргөндөр бар. Просто баягы анча-мынча акча төлөп коюп эле анан акчасы менен келип калгандар бар да ошол жерде. Анан анча-мынча спортто жүргөндөр бар. Совершенно, значит, тигилер айтарын айтат, уялганын жөнөкөй адамдар биз уялып жүрдүк да айткан сөздөрүнө. Анан ал жерде мисалы 80 депутат кол койгон жок деген кайда, ошону бир мындай бир доказать этиш керек да. Азыр мисалы көтөрүп чыкса, конечно, тиги депутаттар алар жоопкерчилик берет. Мисалы президент айтып атпайбы? Жок, бул жерде, значит, конституционный кеңеш менен эле жооп берди деп. Депутаттар жооп берет. Анан конституциялык кеңеш менен мүчөлөр да жооп берет. Бул жерде жалгыз эле конституциялык кеңеш менен мүчөлөр жооп берет дешке болбойт. Именно депутаттар жооп берет. Конечный результат, допустим, тиги референдум койгон ошол депутаттар да. Анан эми ал ар кимдин өзүнүн мнениясы бар. Анан Дастан Бекешевди мен да уважать этем. Он жакшы жигит. Анан эми ал кана могу кол койгон жок, могу кол койгон жок, могу кол койгон жок деп ошо 75 депутатты айтып бербейби?
баары эле кол койдук деп атат. Балким баягы өзүнүн пикирин айткысы келип атат да. Анан эми мындай да, бул өзү ушундай болот да. Садыр Жапаровдон башка болгондо деле примерно ушундай эле, поскольку бирөө жооп берсин дегенден кийин обезилишка болуп атты да 10 жыл бою. Эч ким жооп берген жок да. Канча, значит, турмушта биздин өлкөдө кандай нерселер болду, эч кандай реформа жүргөн жок. 10 жылдын ичинде кандай реформа жүрдү, айткылачы? Эч кандай реформа жүргөн жок. Мына тиги аймактык реформа жасайбыз дедиле, бул совершенно болгон жок. Правительственный структурасындагы карайбыз дедиле, бул болгон жок. Жана башка толуп жаткан реформа болгон жок да. Анан эми элдин талабы боюнча каймактап жатып алдык. Так, просто саздай болуп калдык. Эчтеке тиягына да биягына бара албаган, значит, так. Эми действительно бир жоопкерчиликти алган киши болот эле. Мисалы, башка өлкөлөрдө жоопкерчиликти алып атпайбы? Мисалы, Өзбекстанда Каримов жоопкерчиликти өзүнчө алчу, Назарбаев өзүнчө алчу, Россияда Путин деген өзүнчө алчу, Американын президенттери өзүнчө алып атат, допустим, ошол өзүлөрү жооп берип атат баарына. Анан ошондой болсун деп, анан эл каалаганда момундай болуп атат. Садыр Жапаровдон башка киши келгенде деле так ушундай конституция кабыл алынмак. Ушул Садыр Жапаров, ушул конституция 80 депутат, анан кийин 90 конституциялык кеңеш менен мүчөлөрү жооп берет дегенде, значит, эч ким жооп бербейт. Мисалы, Садыр Жапаров ушу ишенсе, ал айтмак, мен жооп берем деп. Мен жооп берем деген жок. Ошондо азаттыкта ошону сураганда качты, булар жооп берет деп. Ошол аябай важный деталь болуп калды. Өзү да ишенбейт бул конституцияга. Анан ушул 80 депутаттын колу жок эле, 4 депутаттын колу менен көрсөтүлгөн мыйзам долбоорун. Ал деген мыйзам бузуу, алдын мыйзам бузуун баарын чогултуп атабыз. Бул да керек болсо кылмыш иштин белгилери болуп атат. Анткени деген бул узурпация. Узурпация деген болгон жанакы бийликти басып алуу, анан кийин болгон бийликти кармап алуу, кеңейтип алуу. Азыркы бийлик ушул өзүнүн бийлигин кеңейтейин деп ушундай мыйзам бузууга барып атат. Ошол үчүн ушулар депутаттар да жооп бериш керек. Конституциялык кеңешмелери жөн эле жарандар болуп атат, а бул деген уже депутаттар, уже бийлик. Булар түздөн түз жооп бериш керек. Чоң кыз момундай да, эми ушул тема боюнча да, мисалы бизде эле конституциялык кеңешменин мүчөлөрүндө электронный голосование жок. Кол көтөрүп голосование, андан тышкары өз кол коюп бердик деп атпаймынбы? Кол коюп бердик. Ал эми жогорку кеңеште голосовать этип атпайбы? Голосовать эткенде көрүп атпайбызбы? Голосовать эткенде канча 9 депутат каршы болдубу, 6 депутат каршы болду, мисалы каршы болбоду определенный. Вот бул каршы болду. А калганы собственноручно голосовать этип атпайбы? Анан өзү добушун берип аткан, бул өзү макул деген сөз да, добушуңду берип атышсың. Агай, анан негизи эле азыр айтып атышпайбы, бул конституциянын кабыл алынышы мыйзамсыз, анан качандыр бир убакта ушул конституцияны кабыл алгандар жооп берет депчи. Ошондо ким жооп берет бул конституцияга? Мисалы, ошол эле учурда конституция ошол кол койгон депутаттарбы же конституциялык кеңешменин мүчөлөрүбү? Мындай да, мына 10 жыл бою парламент государство дедик. Так, парламент фракцияларын бар бөлүп алды. Министерстволарды бөлүп алды, областтарды бөлүп алды. Так, биз застой болдук 10 жылдын ичинде. Эчтеке болду. Карызга бата бердик, застой болду. Анан жанагындай келген акчалардын баары желип кетти. Мына бизде 4-5 премьер-министр отурат түрмөдө. И президент отурат. Так, анан парламент жооп бердиби ошого? Фракция жооп бердиби? А фракциялар болсо күн карамада. Биякта жакшыраак болсо, значит, кайсака күн тийсе, ошол фракциялардын баары бүтпөйдөн, фракциянын башчысы, ошол партия бүтпөйдөн биригип кетип атты. Ким жооп берди? Эч ким жооп берген жок. Так, эмне азыркы конституцияны кабыл алганда преступник үстөлү. А эмнеге жооп берет, допустим? Конституцияны иштет, мисалы конституция иштетиш үчүн мына президентти койдукпу? Так, ошол конституцияны мисалы нормально ушул иштейт деп биз коюп атабыз. Анан аман иштете албаса, ошол конституцияны бир кездерде айтылып жүрөт, азыр деле айтылат. Так, любой убакта, кээ бир убакта конституция деле күнөөлүү эмес. Ошо конституцияны иштете турган адамдар күнөөлүү.
понимаете? Анан ошон үчүн бул конституцияга жооп берет, анан ким жооп берет деп отурушка болбойт, допустим, так? Конституцияга мисалы, мына мен конституциянын мүчөсүмүнбү? Мен колуман келишинче сунуштарды киргиздим. Мисалы, мен баягы кыргызчадан илгертен бери китепти көп окуган киши катары, кыргыздын салтын, жөрөлгөсүн билген киши катары мен бир топ өзгөрүүлөрдү киргиздим. Лингвисттер бар экен кээ бирөөлөр. Жөн эле механически орусчадан кыргызчага которуп коет экен. Ушулар боюнча да мен сунуш киргиздим. А мен эмнеге жооп берем, допустим? Эч кандай жооп бербейм. Ошондо агай орто келгенде ким жооп берет? Мен Эмнеге жооп берет? айтып берейин укуктуу жолдорун. Мына депутаттар добуш бергенде бул только саясий жоопкерчилик. Укуктук жоопкерчилик жок, туура. тарткан болбойт. Бул деген только саясий. Бирок Саясий жоопкерчилик. парламенттин ичинде регламент боюнча жана комитеттер бар. Профильный комитет, ответственный жоопкерчиликтүү комитеттер, ошолордун төрагалары уже укуктуу жооп берет. Жанагы юридикалык жоопкерчилик бул кылмыш, бул деген уголовный жоопкерчилик болот. Дейин ошол үчүн. Анан кийин төрага деген бар. Ошол регламентти караган, мыйзам бузуу болбосун деп регламентти соблюдать этсин деген ошол төрага менен жанагы комитеттердин төрагалары. Ошол 3-4 депутат бар, ошол кылмыш жоопко, ошолор кийин ошолор узурпацияга, ошо пособничество деп ошолорду жоопко тартабыз. Бул эми коллективный чечим да. Коллективный чечим. Жанагындай коомчулуктан конституциялык совещанияга кирди. Анан андан тышкары мына жогорку кеңеш кабыл алды. Мисалы, дүйнө жүзүндө ар кандай конституциялар кабыл алынат. Ошо конституцияны туура эмес кабыл алды деп жоопкерчиликке тартылган сизде факты барбы? Так. Ал эми бул өзү турмушта ошондой болот. Айтканың айткандай деле боло бербейт кээ бир убактарда. Так. Ана мына бул жерде ошол тиги баланча персонаны жооп берет. Ну давайте эгер Натоп айтты, допустим, Текебаев бир кечирим сурап, эл жок, бизге мунун кереги жок деп койду мисалы. Могу менен иштей албайбыз, бизге президенттик керек. Бул конституция жарабайт экен. Бул бизди, значит, өнүгүү алып барбайт экен деп туруп эл жанагыны кабыл алды. А Текебаев жооп бердиби? Жооп берген жери жок. Ал кайра эле өзүн актап атат да. Ой, менин конституциям кыйын болчу, меники ушундай болчу деп. Анан бир жерде баланча жооп берет, анан действительно туура айтат да. Укуктук жооп жок. Саясий жоопкерчилик туура эмес болуп калыптыр деген болушу мүмкүн. Укуктук жоопкерчилик. Укуктук жоопкерчилик. 3 депутат бар, төрага ким? Азыр ким эле азыр төрага? Бир Мамытов. Мамытов жооп берет, Керезбеков жооп берет. Анан кийин дагы бир жанагы профильный жоопкерчиликтүү комитеттердин төрагалары жооп берет. Нурбек мырза, сиз жаңы конституция, жаңы системаны түзөт, анын негизинде жаңы мыйзамдар кабыл алат деп айттыңыз го. Анан сунушталып жаткан жаңы конституция негизи эле сиз айткан жаңы күчтүү системаны түзө алабы? Жок, бул деген эң башынан эле жаңы фундаменти туура эмес болуп калды. Анткени жаңы бийликтин тең салмактыгы жок, баары эле жанагы президенттин бийлиги болуп калды. Коррупция деген эмне? Коррупция деген ошо как раз күчтүү бийликтин бутагына жабыша алат да. А мисалы бийлик бутактарынын баары тең салмактуу болгондо, саясий конкуренция болгондо, ар кандай күчтөр, бийликте ар кандай күчтөр болгондо, коррупцияга бир жабышып алганга бир бутак жок болуп калат. Ошон үчүн коррупция азаят. Бул деген тарых көрсөтүп атат. А мондай бир эле бутак болуп калганда, бул деген диктатура и коррупция болуп калат. Мына береки давайте уже коррупция жөнүндө да. Коррупция, допустим, экономический коррупция, жеке коррупция. Бийликке барып алып туруп, жана жеген ичкендер Жумалиев баштап, булар коррупционер десек болот да. Бийликтин высший точкасына барып алып, анан кызматты сатып, анан менин агайным укмуштай экен деп анан бүт бойдон аларга бөлүп берип коюп, анан эле тиги башкалары келе соодо эле анан ошол бийликке баргандан кийин эле меникиде Бакиев дагы, значит, көрбөйсүңөр, менин инилерим укмуш эле, эмне кылайын деген да. Анан саясий коррупция да бар да. Мына берек 10-жылкы конституцияда мына депутаттардын саясий коррупцияга барган депутаттар бөлүп алган жөн эле. Эч ответственность жок эле, министерствону бөлүп алган,
областтарды бөлүп алган, алдыңкы акча бергендерди алар депутат кылып койгон, арт жагында жетпей калганда алып келип туруп, анын деңгээлине карабай туруп, анын министр кылган, зам министр кылган, губернатор кылган, саясий коррупция кылган. Мына бир 10 жылдагы эки созуптагы депутаттар саясий коррупцияга барган. Вот ошо саясий коррупциядан бирөө да жооп берген жок. Наоборот, ошо саясий коррупцияга алып барып, өлкөнү бөлүп алып, бирок эчтеке кылбай, премьер-министрге канакей күчү жетип, аларды алмаштыра берген үчүн саясий коррупцияга жооп бериш керек болчу депутаттар. Кана жооп берген? Жооп берген жок. Тарыхта парламент, тем эле собственный парламент сразу эле келип калбайт. Башында тарыхта мына британский парламент болобу, французский парламент болобу, америкалык парламент болобу башталганда башында коррупция, олигархия ушундан эле башталат. Андан кийин эл көрөт да кимди шайладык деп. Мына буларды шайладык, жашообуз оңолуп атабы, жоңолуп атабы деп өзү ойлойт эле. Андан кийин добуш менен ошо кичине парламенттер акырындан жакшырып баштайт. Ошон үчүн биз ошол жолду баштаганбыз. Бул 6-созов, бул мурунку парламенттерде эле жакшы болгон жок. Ар кандай болду. Бирок ал эл шайлаганды, эл өзүнүн добуштарын саткан үчүн ошондой парламент, ошондой депутаттар келбедиби? Системасы нормальный болчу, саясий конкуренция болгон. Бирок болар депутаттар сатып президенттин алдына жатып алган. Ошол проблема ошол болчу. Ошон үчүн бул конституцияны өзгөртөбүз дегенде президенттин күчүн азайтыш керек болчу. Ошондо азайтсак, ошондо биз өзүбүздүн как раз таки ошондо курултай болмок, парламент курултай болмок. Элдин өкүлдөрү башкармак ошондо өлкө менен. Азыр болсо, азыр кийин көрөсүздөр, могул конституция 1 жылда чыдабайт. Сизге бир суроо жаралып атат. Негизи сиз бийликти бир адамга жүктөлгөнүнө кошулам деп айтып атпайсызбы? Анан негизи бул кандайдыр бир узурпацияга алып келбейби? Жок, мындай да, мен бийликтин, сиз эми сурооңузду мен түшүнүп атам. Бийликтин бир адамга эле келип калышын мен колдойм деген жерим жок. Сөз таки бир адам, президент, жооп берсин деген, жоопкерчиликти алсын. Мына экономикага да алсын, саясий маселелерге алсын, да эл алдында мына мен ал айтып атат да, мен эл алдында жооп берем деп. Эл ошону эңсеп аткан, бирөө келер бекен, слушай. Бизде просто мындай эле жайма болуп калды, значит, бирөө да жооп бербей калды. Кош бийлик, бош бийлик болуп калды. Кимисинен жооп бербейт. Анан ошон үчүн бирөө келсин деп эл талап кылып атканда, ошондой эл эңсеп аткан. Ошондой чыкты, допустим. Жаманбы жакшыбы, эл ал көтөрүп чыкты. Бул да жүрөктүү жигит экен. Билбейм, эми любой эле киши алып алып ушундай ситуацияда моментип экономика түшүп атканда мына бир оору пайда болуп, анан карыз көбөйүп, вот ушундай болуп тартип кетип, бийликтин баркы кетип аткан кездерде мен болом, мен ошого жооп берем деген жигит өзү дагы жүрөктүү жигит экен да. Мен жалгыз эле деген жерим жок. Бул жерде парламентте бүт эле мурдагы маселелердин баары эле калбадыбы? Мисалы мына өкмөттүн составынбы? Так. Тиги алып барып парламенттин уруксаты менен шайланат. Тиги конституционный сот менен жогорку сотпу? Жогорку кеңештин депутаттардын макулдугу менен болот. Тиги калган баардык маселе, баардык бийликтегилердин баары, допустим, эми жергиликтүү губернатор анамадан башканын баары эле мурун кандай болсо ошондой парламенттин макулдугу менен болуп атпайбы? Бул мындай дагы ойлонушубуз керек да. Мына кийинки парламент эле бир жакшы парламент келет деп ойлоп атасызбы? Жакшы парламент келиш үчүн бул жигит туура айтып атат. Көп жыл керек. Көп жыл керек. Мына бизде эл бузулуп калган. Туура элесин айтышыбыз керек. Азыр депутат боло турган болсо канча акча берет экен деп калган азыр. Муну башында ким акайып бузуп кеткен. Президент өзүнүн оозу менен ала бергиле, алып туруп шайлагыла деп койгон. Биздин элдин психологиясын бат эле оңдой албайсыз. Мына азыркы келе турган парламенттагы, мен ойлойм, таза парламент келбей калышы мүмкүн. Тоже акчалуу тиги адамдар келип калышы мүмкүн. Акылы жок, бирок акчасы бар. Вообще парламент келиш үчүн оказывается убакыт керек экен. Парламентский государство болуш үчүн тоже убакыт керек экен. Вот ошон үчүн мынау келген парламент эле укмуш парламент болот. Абдан чынчылдар келет, патриоттор келет, мекенчилдер келет деп айта албайм. Убакыт керек. Мына президенттин жоопкерчилиги бар дейт, бирок конституцияда мен окуп чыгдым, президенттин жоопкерчилиги жок. Ошол мен сурайын деп атам. Кайсы жерде жазылып атат президенттин жоопкерчилиги? Жок, эчтеке жооп бербейт аякта президент бул конституция боюнча. Президентке мисалы баардык нерсе жүктөлүп атат да. Биз эмнеден кетип атабыз? Бизде саясаттан кетип атабыз.
тышкы ички саясаттан кетип атабыз, экономикадан. Эмне үчүн биз конституцияны өзгөртүп атабыз? Эмне үчүн мисалы президенттерди качырып атабыз? Вот президенттин жоопкерчилиги эмне? Коррупция менен күрөшүш керек. Вообще саясий коррупция менен дагы, жанагындай жеке коррупция менен дагы, коррупция жана теневой экономика ушулар менен күрөшүш керек. Мына жоопкерчилик ушул. Так, экономиканы ким алып барат? Аткаруу бийлиги алып барат. Вот экономикага жооп бериш, мына президенттин жоопкерчилиги. Эгер президент такыр эле ошондой боло турган болсо, президенттин жоопкерчилиги мына жогорку кеңеш импичмент жарыялайт. То есть президентти, значит, кызматынан четтетет. Анан эми андан башка эмне? Президентти сабаш керек, эмне кылыш керек? Жооп берет. Импичмент кылыш үчүн башкы прокурордун корутундусу керек, а башкы прокурорду ким коет? Президент коет. Анын конституциялык кеңеш менен конституциялык соттун корутундусу керек. Уже осложнять этти да процедурасын. Ал деле соттор деле президенттин алдында. Анан кийин ким ошол импичментти ким кылат? Азыр деле даже Америкада ал деген аябай сложный процедура бир да жолу тарыхта болгон жок. А бизде тем более болбойт бул деген эч кандай. Ошол үчүн бул импичмент деген жоопкерчилик эмес. Азыркы конституция боюнча президент бүт баарын башкарат, бирок эчтекеге жооп бербейт. Акыркы суроом болсун экөөңүздөргө тең. Бул конституция негизи супер президенттик башкарууга ыкталганбы? Эмне үчүн көп адамдар бул конституцияга каршы чыгып атат? Сиздин Мен айтпадымбы, значит. Так. Любой конституцияга каршы чыгат. Керек болсо биз айтып жүрбөйбүзбү? 93-жылы мен илигиндар парламентте депутат болчумун, канча талкууладык. Эми ага кездерде бизде, конечно, партийный опыт бар эле, а бирок жанагы тиги парламент боюнча көп опытыбыз жок эле. Бирок ошондо абдан мындай эл башкарган адамдар бар эле да. Окумуштагы ученыйлар бар эле, жазуучулар бар эле, обком секретарлары, ЦК секретарлары. В общем, такшалган адамдар бар эле, кичинекейден чоң. Союздун убагында кичинен жүрүп отуруп мындай ступенька менен өсүчү да. Так. Ошондо деле каршылар болчу. 93-жылкы окумуштай сонун конституция кабыл алганбыз. Ошондо деле каршылык болчу. Ошондон бери, допустим, конституцияны кабыл алганда сөзсүз каршылыктар болбой койбойт. Дегел любой нерсе азыр демократия деген ушу да. Так, демократияда любой кишинин пикири эске алынат дагы, а мында деле жанагындай каршылыктар болот. А бирок биз бул болгон нерсе боло берет. Көпчүлүктүн пикири менен азчылык сөзсүз эсепке алышыбыз керек. Супер президенттик башкарууга ыкталган. Нет, супер президент, да, президентский башкаруу дейбиз. А бирок совсем супер деп айтышка болбойт, потому что мен айтып атпаймынбы? Парламенттин укугу бул жерде кадимкидей эле сакталып атпайбы? Допустим, эгерде мыкты парламент боло турган болсо, президенттин сунуштарын кабыл албай коет да. Мисалы, президент сунуш кылган кадрлар өтпөй калат правительстводо. Так, президент, допустим, тиги жогорку сотту киргизе турган болсо, ал өтпөй калат. Конституционный сотту киргизе турган болсо, ал өтпөй калат. Так, счетный палатанын башчысын өткөрөм, тиги предлагать этип өтпөй калат. Бул жерде совсем эле парламент жок деп айтышка болбойт. Парламенттин укуктары кадимки эле сакталып калган. Сизге ушул Мен айтып коеюн, ошо азыр ушул конституцияга каршы чыккандар көбүрөөк болуп атат. Мурун каршы болгондор, мурунку конституциялар, алар жөн эле унчукпай эле жүрчү. Ачык мондай айтпачы. Азыр уже ачык айткандар көбүрөөк болуп атат. Аябай критически карап атат. Критически карагандар да көп. Анткени себеби, анткени кыргыз эл ал деген өзү эркин эл. Ошол үчүн сезип атат, бул деген хан келатат, бүт баарын басып алам деп. Кыргыздарга бул жакпайт. Ошол үчүн каршы чыккандар көп эле азыр. Супер президенттик башкарууга. Бул деген супер президенттик, латиноамериканский, африканский модель болуп атат. Анткени жанагы президентский, классический президентский дегенде бул деген күчтүү парламент, күчтүү сот, көз каранды сот, анан кийин күчтүү президент. Бул деген ушул классический. А биякта болсо бир эле күчтүү президент, сот вообще жок. Ачык эле айтып коеюн, соттор деген жок бул системада. Парламент деген жөн эле жанакы кошоматчылардын парламенти болуп калат. Жок, эми жанагы действительно сот реформасы, сот абдан бул жерде сот системасы абдан чоң величина фигурада. Сот системасын мына мен баштаймын деп мына президент убада берип атпайбы? Допустим, эл карап турат да. Сот системасы мурун жок болчу совершенно.
Эчтеке жок болчу. Акаевдин убагында вообще сот деген ат эле болчу да. Бакиевдин убагында сот деген ат эле болчу. Атамбаевдин убагында вообще значит ат эле болчу. Мына Текебаевга каршы болду, Текебаевди алып барып тиги башы менен тыгып койду. Ошондой болчу да. Эми сөз таки эл күтүп атат, сот реформасын жасайм деп атат президент. Вот сот реформасы жасалыш керек да. Сот реформасы менимче абдан мындай орусча айтканда мындай остро нуждается реформага. Сот реформасы жасайм деп атат, жасасын. Сот реформа деген садыр чыгып алып эле соттор эми силер адилеттүү, эми акчаны албайсыңар деп койсо эле ошондо адилеттүү болбой калат алар. Сот жанагы азыр система кандай болуп атат? Соттор мисалы саясий заказдарды кылган үчүн ошон үчүн аларга коррупция кылганга мүмкүнчүлүк берет. Ошон үчүн элдин канын сорот. Бир жагынан жанагы саясий президент үчүн иштеп берет, бияк кол менен элдин канын сорот. Мына азыр уже 2 күн болду жанагы импичмент деген балдарды бул деген бийликти басып алам деп камакка алып атат. 2 кишини алды уже. Бул деген мына соттор ошентип эле азыр президенттин буйруктарын аткарып атат. Анан эми дагы президент менимче жанагы постоянно азаттыкка, тияк биякка, анан мына бир кетиги башка тиги мисалы тиги маалымат каражаттары боюнча ким информация берчү эле илгери? Акаев жылына гана бир неметип койчу. Бакиев вообще значит информация берчү эмес. Эми президент каждый раз өзүнүн немесинде дагы тиги фейсбугунда тияк бияктарда элге отчет берип атпайбы? Одновременно муну жазайын деп атам, тигини жазайын деп атам, муну. Бул дагы демократиянын бир түрү да. Эл менен общение, живое общение болуп атат, бат-бат. Ошентип бат-бат общение кылып, эл менен бат-бат сүйлөшүп, өзүнүн пикирин болуп аткан ситуацияны элге кайрылып билгизип туруш керек. Ал деген элдин жетишкендиги, бул деген садырдын жетишкендиги эмес, элдин жетишкендиги. Ушуну менен биздин талкуу берүүбүз соңуна чыкты. Келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Политклиниканын Facebook баракчасына, YouTube каналына жазылууну унутпаңыздар. Сак саламатта туруңуздар.